зынадан сактангыла. Анда 6 жаманчылык бар. Үчөөсү бул дүйнөдө, үчөөсү каякта экен? Ахиретте. Демек, ошо үчөөсү бул дүйнөдөгү 3 жаманчылыктар зынадан себебине келе турган. Биринчиси ырыскысы азаят. Ырыскысы азаят деген нерсе өтө чоң нерсе. Биз ырыскы десе фулус, акчаны ойлоп калганбыз. Бир нерсе десе саудамда жүрүп атпайбы? Курсагым ток, кийимим бүтүн, нормальный, акчам табылып атат. Зына деле кылып деле жүрбөйм. Бирок ырыскыны ушулга киргизип алган. Билесиз, ырыскы деген эмне? Ырыскы деген мына аба. Бу да сен ырыскың. Күндөн чыгыш ырыскың. Чотабызбы? Жеп аткан тамагың, кийимиң, о келбетиң, картошка мурдуң да субханалла керек болсо сенин ырыскың. Бул ырыск болуп эсептелет. Ошонун ичинде эң маанилүү бизге берилген нерсе бул өмүр. Алымдар айтат, көпчүлүк зына менен алектенгендер эрте өлөт дейт. Эмне үчүн дегенде, анын жашоосу кыскарат экен. Акчаң кыскарбашы мүмкүн. Миллиардтап калып кала бериши мүмкүн, бирок сенин өмүрүң кыскарат. Унутпашка, өмүр да бул ырыскы. Ар кимге ар кандай нерсе берген. Бирок күнөөңдүн себеби менен эмне болушу мүмкүн экен? Аллах Таала ошол баланы берип, бир оору менен же бир нерсе менен келиши мүмкүн экен. Андан кийинкиси ошол эле ырыскысынан береке кетет дейт. Көп болуп, бирок эмнекен эч нерсеге жетпей калышы мүмкүн. Анан кийин жакшылыктардан куруп калат экен. Дагысы адамдардын оюнда жаман кишиге айланат экен. Эмнекен жакшылыктан куруп калат дегени үйдөгү балким мисалса үй бүлөлүк тынчтык жоголушу мүмкүн экен. Аял ортосунда дайыма уруш, жаңжал, шүмүшүк, катындардын арасында жүрөсүң, аялда да ушундай нерсе болот.